Бул Айбек Булгарыдан жана кийизден эң сонун буюмдарды жасайт. Эми ал эл аралык рынокко чыгууну кыялданууда. Бир гана нерсе калды. Натыйжалуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү үйрөнүү. Муну да үйрөнө аласыз. Бул 3 мүнөттө сиз кантип даярданууну, өзүңүздү тааныштырууну жана экспорттук келишимди түзүүнү үйрөнөсүз. Сүйлөшүүлөр бул экспромт эмес, даярдык ийгиликтин ачкычы. Компанияны, жолугушуу максаттарын, негизги аргументтериңизди изилдеңиз. Ал эми жолугушуу онлайн өткөрүлсө, жабдууларды сынап көрүңүз. Сүйлөшүүлөрдүн алдында рынокту жана болочок өнөктөшүңүздү жакшы изилдеп, жолугушуунун максатын так аныктаңыз. Ынанымдуу презентацияны даярдаңыз жана чечүүчү учурда баары ойдогудай өтүшү үчүн бардык жабдууларды жана коммуникацияларды алдын ала текшериңиз. Сиз бир гана жолу биринчи таасир калтыра аласыз. Аны так, ишенимдүү жана кыскача жасаңыз. Сиз кимсиз? Эмнени сунуштайсыз? Эмне үчүн бул кардар үчүн маанилүү жана сизди эмне уникалдуу кылаарын айтууну унутпаңыз. Сүйлөшүүлөр сиздин окуяңызды айтып берүү гана эмес, алар угуу жөнүндө. Өнөктөшүңүзгө эмне керек экенин түшүнүңүз, сураңыз, тактаңыз, жазыңыз. Угуу ишенимдин ачкычы. Сүйлөшүүлөрдөгү негизги каталар: шашылыштык жана ашыктык, урмат, чынчылдык жана ачык айкындык агрессивдүү сатуудан маанилүүрөөк экенин унутпаңыз. Ошол үчүн үзгүлтүккө учурабаңыз. Мүмкүн болбогон нерсеге убада бербеңиз. Өнөктөштүн маданиятын урматтаңыз. Жолугушуудан кийин жооп кайтаруу зарыл. Онлайн сүйлөшүүлөр маанилүү, эрежелерди сактаңыз. Визуалдык материалдарды колдонуңуз. Жолугушуудан кийин сүйлөшүүлөрдүн чоо жайын жазуу жүзүндө ырастаңыз. Камера менен микрофон иштеп жатканын алдын ала текшериңиз. Сиз даана көрүнүп, уккулуктуу экениңизди фон сүйлөшүүдөн алаксытпасын текшериңиз. Презентацияңызды каалаган түзмөктө туура ачылгыдай кылып, PDF форматында даярдаңыз. Жолугушуудан кийин сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен кат жөнөтүп, келишимдерди жана кийинки кадамдарды жасаңыз. Өнөктөш менен биринчи байланыш башталышы гана. Ыраазычылык, жыйынтыктар, кийинки кадамдардын планы бул B2B рыногунда кесипкөй адамды айырмалап турат. Бардык жолугушуу маалыматын электрондук жадыбалга же CRM-ге киргизиңиз. Бул сизге эч нерсени унутпоого жана баарын көзөмөлдөп турууга жардам берет. Жолугушуу үчүн ыраазычылык билдирген кыска жана жылуу кат даярдаңыз. Андан ары эмне кылуу керек экендигин так белгилеңиз. Ким эмнеге жана кандай мөөнөткө жооп берет. Ушундай жол менен процесс токтоп калбайт жана ар бир адам долбоор кайда баратканын түшүнөт. Айбек биздин көрсөтмөбүздү даярдап, угуп, аткаргандыктан жаңы рынокко чыга алды. Сизге да мүмкүн. Ийгилик бул даярдык. Биздин веб-сайттан колдонмолорду, шаблондорду жана нускамаларды жүктөп алыңыз. Жана ишеним менен иш кылыңыз.